Кыргыз боз үйдө кыргыз элечеги кийген апаларыбыз. Чоң казактын апалары. Бери алдыңбы? Сонун элечек. Шот арам алдым. Берби сигер кетпейм. Берби. Сыйлап коюңуздар. Бар отурса. Бардыгы жакшы. Кудай арбак ыраазы болсун. Ушу Кудайым колдоп, ушундай улуу күндө, ушу балдардын арбагына Куран окутуп отурган күнү күндө бир сонун керемет болуп жылып отурат. Элдин көркүн ачкан ушу апаларыбыз, апапак элечектерин кийип алып мына төрдүн башында отурат. Аксакал аталарыбыз жүрөт. Эч ким тартынбаптыр, эч ким коркпоптур, баары келишиптир. Куран түшүрөт деген жерден ким качат айланып кетейин. Ушул тилегиңер кабыл болсун. Койгон максатыңар аткарылсын, жерибизде тынччылык болсо экен, элибизде тоокчулук болсо экен, жамандык көрбөсө экен биздин балдарыбыз. Өз суусуна өзү ээ, өз жерине өзү ээ, өз башына өзү ээ, башка коңшу мамлекеттерге башы тең болгон улут болсо экенбиз деп ойлонуп отурабыз. Ушуну Кудай тилегибиздики кабыл кылсын. Ушул Сары Өзөн чүй ынтымагынын эр азаматтары ушундай улуу арапа күнүндө ушу өздөрүнүн карапайым ушу балдар чөнтөктөрүнөн акча чыгарып, ушу 7 тубан элдин башын бириктирип, ушу кан чыгарып, мына дасторкондорун жайып отургандарга, ошо балдарга баарыбыз таазим кылалык. Ушундай эр азаматтарыбыз көп болсун. Көз өтүп кеткен шейит бир туугандарыбыз да жамандыгынан кеткен жок. Ошолор да кыргыз элимдин жаркын жашоосу, өлкөм өнсүн, өлкөм оңолсун деп жан бергендер. Жаткан жерлери жайлуу болуп, бейишинен Аллахым орун берсин. Кыргыз эл журтунун гүлдөп өсүшү үчүн өз жанын аябай урман чалган ушул балдардын арбагына Куран окутканы келип отурабыз. Ушуну уюштурган чөйлүк балдарга абдан ыраазыбыз. Ушул курман болгон балдардын жаткан жери жайлуу болуп, арбагында ыраазы болсун. Патриот балдар көп чыгып, эми ушул өлкөбүздү гүлдөтүп өстүрсүн. Ажообузга жардам берсин баары. Баарыбыз жардам берели. Мен дагы бөлүшкүм келет. Ошо Сары Өзөн чөйдөгү ошо балдарга чоң рахмат айткым келет. Ушундай Куран окутуп баардыгын чакырганга, канча эне ата кан жутуп, өзүнүн баласын, бир тууганын жоготуп, көксөгөндөргө бул Куран окуткан кубат берди, эскерди деп ойлойм. Ошолор ушу эл журт унутпаптыр. Ушу биздин балдарды деп ошолор кадимкидей эс алып, каниет кылып калды го деп ойлойм. Сары Өзөн чүйдүн балдарына ушу рахмат, ынтымак кылып монтип шейит кеткен балдарга Куран окутуп аткан, ошол Куран кабыл болуп эле элде журтта тынччылык менен биримдик, ынтымак болсун. Арбактардын жаткан жери жайлуу болсун. Ушул жерде отуруп, ак элечегин кийип, кыргыз элечеги жана ата бабаларыбыз бардык кылып келген ушул ак элечекти 7 апрелде каза болгон бир туугандарыбызга Куран окутуп, мынакей Кудайым буйрса кыргыз боз үйү. Баардык досторго ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кудайым, ушу канча адам келсе ушул жерге, ошонун баарына Кудайым ата дең соолук бер, өмүр бер. Ушу Кыргызстанга Кудайым ата жугуш тоордон сакта, кырсыктардан сакта, балдарыбызды канатың астына калкала, дайым жакшылыкта, тойдо, балдардын ийгилеген, мактоосун угуп эле жүрө берели. Амин.